Kecheki болгон окуялардан кийин штаб түзүлгөн. Штабта азыр бул жерде бардык мекемелердин, ведомстволордун, айрыкча күч структуралардын бардык представителери бар. Алар менен азыр совещание өткүзөбүз. Буквально саат 11-де. Саат 11-де дагы бир сааттан кийин биздин тажик тарап менен жолугушуубуз болот. Ошол жолугушууда көптөгөн маселелер чечилет. Бул окуялар бардыгы түнү менен урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин көзөмөлүндө болду. Президент азыркы убакытка чейин түз байланышта биз менен өзү учуу маселелердин бардыгын контролдоп турат. Андан сырткары кечеки болгон окуялар боюнча коомчулукка маалымат берип кетсек, тилекке жараша бүгүнкү күндө биздин граждандык адамдардын арасында, аскер кызматкерлердин арасында эч кандай жоготуулар болгон жок. Жеңил жаракат алуулардын негизинде 11 аскер кызматкери жаракат алды. Алар азыр больницада жатышат, каралып атышат. Ал эми көчүп келген адамдардын бардыгы, үйлөрүнөн көчүрүлүп келген адамдардын бардыгы МЧС тарабынан, жергиликтүү бийлик органдары тарабынан бардык нерсе камсыз болгон. Ал маселелердин бардыгын бүгүн комиссия түзүлөт. Комиссия ошолордун баарын карап чыгат. Азыркы мезгилде президентибиздин тапшырмасы негизинде комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиялар азыр бардыгын текшерип чыгат. Азыркы күндө абал мындай относительно турукташты деп айтсак болот. 4 көчөдө совместное патрулирование милиции органов внутренних дел находится. Кроме того, бардык күч структураларын, алардын жеке состав жана воен техника жана башкалардын бардыгын саат 11-деги жолугушуудан кийин чечебиз. Кайсыл тарап, кайсыл жакка алып кетебиз, кандай чараларды көрөбүз. Мен ойлоймун, абал турукташты жана толук бойдон көзөмөлдүү.